Ким бул жерден кыргыз чыгарылган калыстык жолу дейт. Бул жерден эми таң калыштуу деле эч нерсе жок. Бул КТРК коомдук канал деген каналыбыздан чыгып аткан өтө өкүнүчтүү. Бул коомдук канал эмне менен иш алып барышы керек? Коомду чагылдырышы керек. Улуттук каада салттарды көтөрүш керек. Анын бири да жок. Балдар үчүн бул фильмдерин көргүлө. Жалаң ужас, балекеттин баарын чыгарат. Эми жерден эми ушинтип бир жаркырап элдин көйгөйүн көтөрүп жүргөн балдарды тебелей баштаса бул башкача бир долбоор. Долбоордун негизинде келип чыгып аткан нерсе. Ошону журналисттер силер иликтеп, тактап, туура эмес болсо туура эмес жагын чыгарбашыңар керек болчу. Бул жерден билип билбей эле чыгарып атасыңар. Эми деле коомдук телеканалга кайрылып кетсек эми Илим Карпбековдер мындай мурун жакшынакай баладай көрүнчү эле бул кара жашик кылган кайра кара жашиктин саясатын уланта баштады. Жерден азыр КТРКны эч кимде көрбөйт, орус тилдүү. КТРКны бүт эле кыргыз тилинде кылып тасташ керек, аны кыргыздар эле көрөт. Эч бирде орус да көрбөйт, аны орус тилинде берип коюшат, аны кыргыздар түшүнбөйт деле, ай жердин. Көйгөйлөрдү көтөрүш керек. Мында ушак менен иш алып барганы эң туура эмес. Бул коомдук канал, мамлекеттин масштабындагы канал болду. Бүт жер-жерге жеткен каналыбыз ушул. Ушул менен көйгөйлөр жеткирсек болмок. Жана маданиятты көтөрүп, бир башка иштерди алып барсак болмок. Булар саясатташып кетти. Жалаң заказ аткарып калды. Азыр соттор, прокуратура кандай иш кылып атса, КТРК да ошондой иш кылып атат. Алар эле бир кайталамасы. Бул чоң курал болуп эсептелет. Элдин ичин бөлүп жарганга бат эле максатына жеткирип койгон каналдын бири болот. Эмем жок, анан Илим Карпбековдер мындай билимдүү жигит, анан ушундай майдаланып кеткенине мен абдан мындай капа болуп турам да. Эми канчалаган жигиттер жүрөт, ушу Бекназар өңүнгө. Аз эле. Улуттук идеологияны көтөрүү, улутту азыр жаштарыбыз эмне болот? Москва, Россиялап, Казакстандап кетип атат. Эмне үчүн? Жери жок. Үйлөнөйүн десе, квартирага чыгып үйлөнгөн азыр шарт болбойт. Ошондуктан ушул балдарга, жаштарга шарт түзүп берсек, алар көчүп кетпей эле, мигрант болбой эле, Кыргызстанда жашап кала беришмек дагы Кытайлар, түрктөр ордун толтурмаган.